Адамдын жашоосунда анын өзүнө карата болгон ишеними чоң роль ойнору талашсыз. Бүгүн барометр сизге мотивация бере турган кызыктуу баянды бөлүшмөкчү. Кайсы бир падышачылыкта хан так мураскери боло турган жалгыз уулуна таарынып, уруша кетип аны сарайдан кууп салган экен. Арадан 10 жыл өтүп падыша карыйт. Кеңешчисин чакыртып, мен карып бара жатам. Жалгыз уулумду таап кел. Тактымды өткөрүп бере турган киши жок. Мен абдан суранам. Аны таап кайтарып кел дейт. 10 жылда уулу эмне кылып жүрүптүр? Ал 10 жыл бою кайры сурап, жанын багып, өлбөстүн күнүн көрүп, мураскор Ханзада экенин дагы таптакыр унутуп салдыр. Ал ушундай эле жакыр жашоодо өмүр бою жашап келе жаткандай ойлонуп калган экен. Эң эле таң калыштуусу, ал жыл өткөн сайын такка отурууга мүмкүндүгү жогорулап жаткан. Анткени жыл өткөн сайын атасы карып бара жаткан эле. Андан башка так мураскери боло турган баласы дагы хандын жок болчу. Ошентип бир күнү эртең менен Ханзада кайры сурап отурган жерине укмуштуудай кооз араба келип, андан кеңешчи түшөт. Ал баланы сураштырып жүрүп араң таап келген экен. Кеңешчи Ханзаданын ушундай абалда калганын дагы билген эмес. Арабадан чыгып кеңешчи жигитке келип, ал Ханзада экенин, атасы ак сарайга кайтып келишин абдан суранып жатканын падыша улорун айтат. Жаш жигит заматта өзгөрүп, нуру качкан көздөрү оттой жанып, өзүнүн ким экенин эстеп, сыймыктанып, дароо эле кайры сурап отурган идишин ыргытат. Бир жерге алып барып, мени жугундуруп, жаңы кийим сатып бер деп кеңешчиден өтүнөт. Ошондон кийин ишенимдүү түрдө арабаны көздөй басат. Карап турган эл чуулдап, таң калып Ханзаданы кууп жетишип, эмне болдуң? Эмнеге кайыр сурап жаткан идишиңди ыргытып жибердиң деп сурашат. Менин кедей болгонумду мындан ары эсиңерден чыгаргыла. Эми ал өткөн чакта калды. Анткени мен ким экенимди эстедим деп жооп берет Ханзада. Көпчүлүк адамдар дал ушул Ханзада сыяктуу жашоодо эч бир нерсеге татыксыз, жолу жок бир бечарамын деген ойду ойлоп алышып, ошого көп жылдар бою көнүп калышат. Алар өздөрүндө укмуштай чоң потенциал жатканын билишпейт. Ар бир адам өзүнчө катылган казына. Ошондуктан өзүңүздү ачуунун үстүндө, өнүгүүнүн үстүндө иштеңиз. Ар бир адам жашоодо эң жакшысына жана бактылуу болууга татыктуу.